Ассаламу устаз дейт. Устаз, егер өзүң күнөөдөн кармана албай, көзүн сактай албай калса, шарт жок болса да үйлөнүү шарт болобу дейт. Сиздики шарт 3 рет кайталанып кетиптир. Туугандар, жашоо жеңил, өзүбүз кыйындата беребиз да. Туурабы? Өзү уялбаган, намыстанбаган адамга бул сөздү кандай айтты дебегиле, өзү такыр мүмкүнчүлүгү болбосо, арамга кетип барыш коркунучу болсо, бир тоокту деле бисмиллаху бар деп союп үйлөнсө болот ал. Туурабы? Сөзсүз үйлөнүү үчүн те калың токтоп, мигрант болуп, анан элге көрсөтүү үчүн той өткөрүп, үйдө да өткөрбөй аны. Анан кайра үйлөнгөн эртеси балайын өткөрө электе да кайра кетип калыш жакшы эмес да бул. Бул эмне деген жашоо, эмне деген жыргалчылык? Бул эмне деген өзүнүн жыргалчылыгы эмес, кайра эзүү болот да бул. Ошон үчүн жок, шарт жок дебеңиз, түшүндүрүп айтыңыз. Сизди түшүнгөн жеңе чыгат, кайын журт чыгат. Ошондой карыздап болсо да бир кой алып союп, элге мындай жарыялап, анык билсин бул үйлөнүп атканыңыз зина эмес экенин билсин. Ошентип шартты жеңилдетиш керек. Шариятта оорулган эмес, биз өзүбүз оорулатып алганбыз. Бул учурларда эртилеш керек. А болбосо роза кармаңыз. Имам Бухари риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху жаш жоон топ жаштардын жанынан өтүп баратып айткан. Я маашара шабаб, о жигиттер деген. О жигиттер деген. Ман истата минкумул баата фалятазавваж. Ким үйлөнө турган болсо, көңүл буруңуз. Алымдар чоң түшүндүрмө берет. Бадруттин Айни рахмахуллах умдатул Кураида айткан муну. Жүрөгүндө иманы күчтүү болсо деген. Акыл деңгээли үй бүлөгө жоопкерчилик сезе турган болсо, анан каражат маселеси жайына келсе, өтө кыйындатпай орто деңгээлде. Фалятазавваж үйлөнсүн. Fa innahu aghaddu lil basar, көзүн сактайт, wa ahsanu lil farj, уяттуу жерин арамдан сактайт деген. Wa man lam yastati, ким үйлөнө албаса ораза тутсун, fa innahu lahu wija, бул дүйнөдө шахваттын козгонунан сактайт, акыретте тозоктон калган болуп сактайт деген. Ораза кармаш кыйын болуп баратса, сизди түшүнгөн адамга арызыңызды айтыш керек, боору ооруса да кызын берет иншалла. Түшүндүрүш керек тууган. Түшүндүрүш керек. Боорун оорутуш керек. Бирок эртең тыштап кетпеш керек да. Эмне кыласыз анан? Же ораза кармай албай атсаңыз, сизге кандай чечим болот? Шундай бир ыйлаш керек. Ошол жерде актерлук жардам берет бирок. Бирок эртең таштап кетпеш шарты менен. Туурабы? Туура. Акыркы суроо экен. Бизде туура эмес жерлерди ыйлайбыз да биз. Туура жерде ыйлаганды үйрөнүш керек туугандар. Чыкпаса да мынтип жаш чыгарып чыгарчык.